8 айдан бері маалымат каражаттарынан суроолоруна жооп бербей келе жаткан экс-президент Алмазбек Атамбаев агынан жарылып 19 ноябрда Апрель телеканалына узунунан интервью берди. 1,5 саатка созулган баарлашууда учурдагы өлкөдөгү коомдук саясий ал-акыбал, акыркы мезгилде анын аты менен байланышкан чуулгандуу окуялар, аны каралоо кампаниясы тууралуу, камалган санаалаштары, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилесине кенен токтолду. Атамбаевдин маегинен кийин коомчулукта түрдүү талкуулар орун алды. Саясатчылар эки тараптын тиреши ачыкка чыкканын айтып чыгышты. Сооронбай Жээнбеков 16 ноябрда берген интервьюсунда Атамбаевди сындаса, экс-президент дагы жооп катары азыркы президенттин бийлигин, башкаруу иштерин моокуму канганча жамандады көрүнөт. Бирок былтыр 2017-жылы Атамбаевдин өткөргөн акыркы маалымат жыйынын эстеп көрсөк, Жээнбеков тууралуу азыркы айткандары менен ошол кезде сүйлөгөндөрү такыр дал келбейт. Анда ал Сооронбай Жээнбековду башка кандай кыйынчылык түшсө да эч качан сатпай жанында болуп, керек болсо үй бүлөсүндө арткы планга койгонун айтып, ишенимдүү адамы катары сыпаттаган эле. Сооронбай Шарич Сокедосумду 22 жыл билем. Кимиси гана сатпады, бул дайыма түз жүргөндө. Анан кээ бирөө айтат, бир туугандары тигинтет митет. Бир туугандары ошол кезде деле кызматта болчу. Сооронбай жанымда жүрдү эң кыйын мезгилдерде. Көрүп атасыңар, жанагы Бабановский премьер-министр айтып атпады беле, мына Сооронбайлар Бакиевди айдап чыкты, муну кекти алыш керек деп. Башка киши, мен ойлоп турам, тем более жаш эмес да. Менден бышып калган, жетелип калган кези мен кандай бир туура эмес жолго кетет деп ойлобойм да. Туура эмес жолго кетсе, өзүнүн эле шору болот, ал өзү деле билет. Биздин биринчиден эл башка, экинчиден конституция да азыр башка. Ал эми кече күнкү маегинде азыркы президентти эски бийликтин жолуна түшүп, үй бүлөлүк башкарууга жол берип жатат деп айыптап чыкты. Ага карата Жээнбеков тарабынан калыптуу жана каралоонун ашыра кылынып жаткандыгын айтып, азыркы бийликти сөөк мүлжүгөндөй кемирди. Во время предвыборной агитации просто людей он обманывал. А сегодня он идет путем Бакиевых. Я это открыто говорю, путем Бакиевых. Бүгүн ал менин эмес, Бакиевдин жолу менен бара жатат. Мен муну ачык айта алам. Шайлоо алдында Жээнбековдун рейтинги 3% эле болчу. Ал эми 2010-жылы ошол эле Мелис Мырзахматовдун жанында кимдир бирөөнүн далысына жашынган көлөкө эле болчу. Июнь когалаңында анын өмүрүн тобокелге салып жүргөнү тууралуу ошол жерде жашагандардын эч кимиси эч нерсе айткан эмес. Мен Жээнбеков менен 24 жыл дос болдум. Ал өзү деле менин жардамым менен 2000-жылы вице-спикер болгонун айтып жүрөт. 2007-жылы менин өкмөтүмдө министр болгон. Анын өтүнүчү менен иниси Асылбек Жээнбековду партияга киргизип депутат кылгам. Сооронбай Жээнбековду президенттикке чейин жеткиргем. Учурдагы президент жана анын аппараты Атамбаевдин соңку билдирүүсүнө байланыштуу азырынча үн ката элек. Талдоочулар эки тараптын мамилеси курчуганын айтып, Алмазбек Атамбаев дагы деле өз кызыкчылыгын көздөп жатканын билдиришти. Жыгылган күрөшкө тойбойт демекчи, Атамбаевдин президенттикти өткөрүп берип, кайрадан азыркы бийликти каралап, саясатка жулунуп жатканын катардагы жөнөкөй жарандар түшүнө албай жаткандыктарын жашырышкан жок. Партия СДПК партиянын ичинен Атамбаев негиздөөчү катарында ал өзүнүн командасы экиге бөлүнүп ичара. Анын ичинен дагы Жээнбековго жана Атамбаевго бөлүнүп кетпеди. Ошон үчүн ал жакта көбү башында өзү алып барып, анан кайра өзүнүн кылган иштерин Жээнбеков жашыра албай, элге ачык айтып койгондуктан бул эки сүйлөп атат деп чыгып атат да. Но он же политик, а политики все так говорят. Когда надо одно говорит, когда не надо другое говорит. Эл башкарып жүргөн президенттер билет да. Өздөрүн бири-бири чынышет. Анан кандай сиз мен айтты деп кайдам. Эки сүйлөгөн туура эмес го, конечно. Быйыл 31 марттагы КСДПнын курултайында Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосун карамашы каралап, пикир келишпестиги ачыкка чыккан. Анда Атамбаев Жээнбековду жептеги коррупциячыны айыптаган. Март айынан бери маңдай теске жолго элеги белгилүү болгон Атамбаев менен Жээнбеков акыркы маектеринде бири-бирин сындашты. Кайрат Кенжебаев, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.